Рахмат, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Бакыт мырза, сиз айтасызбы же? Буга чейин парламент жанагы Сауд Аравиядан 30га жакын мектеп куруу боюнча сүйлөшүп, ратификацияны өткөрүп бербедик беле? Ошол маселе эмне болду азыр? Кайсы стадияда турат? Акча келгенби? Урматтуу Качан Жаңылбек башталат? Кубанычбекович, туура айтып атасыз. Араб Республикасынан 30 миллион каралган доллар. Аны болсо бир жарым жылдын ичинде бүгүнкү күндө такталып болсо 27 мектептин списоги түзүлгөн. Анын ичинде 24 бул болсо авариялык жанагы 193 мектептин ичинен 24 авариялык абалда мектептерди киргизилген да. Ошо Кыргызстан боюнча облустарга бирдей үчтөн объекти киргизиптир списогун түзгөнбүз. Андан тышкары 17-жылы сүйлөшүмдөр жүрүп, консультационный услуга боюнча компания договор боюнча биз болсо алыш керек болчук. Ал болсо Араб Республика тарабынан 3 компания келип тендерлер өткөзүлдү. Бүгүнкү күндө толук документациялар жерлерине барып көрүп келишип, Араб Республикадан келишип, көрүп, тактап бүтүп, документтер толугу менен бүттү. Азыркы убакта биз болсо Министерство иностранных дел менен Министерство финанска кат жолдодук. Эми только акчасын күтүп атабыз. 30 миллион доллар бияка биздин счетко түшөрү менен биз болсо тендерди баштайбыз. То есть толугу менен бүгүнкү күндө документтер даяр. Рахмат. Биз азыр шайлоочулар арызданган 1-2 мектепти айтып өтөйүн. Сиз мына быйылкы жылы бюджетке кирдиби, кирбедиби? Эмне үчүн кирбеди же кирсе маалымат берип койсоңуз. Мына буга чейин Чыныбек Акунов спикер болуп турганда, башка депутаттар, Улам Премов, бир депутаттардын жоон тобу барып, Алай районунун Жаңалай элине барганбыз. Ашимов атындагы орто мектеби 73-жылы бул малчылардын үйү болгон экен, кийин ошо мектепке айлантылган да. Анан авариялык абалда, өтө мындай оор абалда, Ошко жакын. Ошол мектепти карап койсоңуз азыр, барбы жокпу? Комитеттин чечимин чыгардык кийин жанагы котлованы казылды. Котлованы Ашимов мектеби боюнча котлованы казылган экен. Ошондуктан быйылкы 2018-жылга ал объект кирген жок болчу. Бюджетке кирген жок? Жок, кирген жок. Жанагы грант ратификациядан өткөргөн, жанагы сырттан келчү акчаларга дагы ошол боюнча да кирбеди ал мектеп? Жок, анда жок. Анда мына Алтынай Сейитбековдун айтып өткөн жана 23 объект 70% бүтүп калган деди. Кара Суу районуна караштуу номер 63 Октябрдын 70 жылдыгы деген мектеп. Ал бүтөйүн деп калган. Үстү да жабылган, бүт жаңы Кызыл Суу айылында. Ошол мектеп кайсы акыбалда турат азыр? Азыр 3 смена менен окуп аткан мектептер да бар. Кара Суу району боюнча бир 12 мектеп бала бакчага кириптир. Азыр тактап коелук ошол сиз айткан мектеп боюнча. Алтынай Сейитбековна, кандай болду дейсиз? Кара Суу району боюнча бир 13 объект кириптир. Ошолордун арасынан азыр карап көрөлүк мектеп бала. Ошо шайлоочулар кайрылганы боюнча мына ошол эле Кара Сууда Бирлешкен деген айыл. Шаарга каттап атышат. Ош шаарынын жанында же таза суусу жок, же мектеби авариялык абалда, өтө кейиштүү абалда турган айыл турат ошол жердечи. Мен буга чейин өкмөт башчыга да кат жазгам. Гүлмира Каримовна, сиз да билсеңиз керек. Ошол мектептерди карап бюджет кабыл алынган элек азыр. Алтынай Сейитбековна, ошол Жаңалай боюнча сөзсүз мектепти бюджетке киргизүү маселесин, анан мына Кара Сууда 2 мектеп. Анан жана арпа тектир боюнча мен сизге өзүңүзгө дагы кайрылгам. Эми мектептерди азыр билесиңер, эми дүйнөдө азыр такыр башка билим берүүдө бир атаандаштык жүрүп атат. Биз эми авариялык мектептерди курбасак уят эми. Кредитибизди орустар берип атса, мектебибизди өзбектер, казактар куруп берип атат, жолубузду кытайлар, эми жок дегенде ошо билим берүү мекемелерибизди бир өзүбүз курушубуз керек деп ойлойм да, күчүбүз менен.